Пахринса Мукарамова Баткен районунун Аксай айыл аймагынын тургуну. Анын 5 баласы бар. Балдарынын 3-өө үй бүлөк куруп, айылда туруктуу жашай турган жери болбогондуктан миграцияда жүрөт. Айылга ипотекалык негизде үй курулат деген кабарды уккан Пахринса апа, жок дегенде балдарымдын бирине тийип калса экен деп үмүттөнүп турат. Ипотекага үйлөрдү салып берсе, жаштар ушул жерде калып, чек араны коргоп, ушул жерде калышмакта. Азыр эми үй жай жок, жер жок. Үй жай жок, бардыгы иш жок. Кетет. Иш жок, бардыгы шаарга кеткен жаштар бардыгы. Баткен районунун чек арага жакын 2 айылына 20дан 40 үй ипотекалык компания тарабынан курулат. Ал үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан керектүү жер ажыратылып берилген. Ипотекалык үйлөрдүн пайыздык төлөмү арзан болуп, шарттары жеңил болгондуктан учурда үй алуучулардын саны көбөйдү. 4% менен 25 жылдык мөөнөт менен үй салып берет. Жакшы жери бул жерде үйгө кирип, анан акчасын төлөйт экенсиң 4% менен. Бул жерде 2 вариант каралып атат. 10 үйү 100 метр квадраттык, 10 үйү 80 метр квадраттык. Экөөдө кичине төлөмдө айырмасы бар экен. Анан жакшы жери 3 жыл пайызсыз төлөм бар экен ал жерде. Ошонусу жакшы болду бизге. Мамлекеттик ипотекалык компания Баткен облусу боюнча жалпы 80 үйдү курууну пландап жатат. Бул чек араны бекемдөө максатында жана миграцияны азайтуу, турак жайга муктаж болгон жаш үй бүлөлөргө өлкө башчысы тарабынан демилгеленип 200 миллион сом каралган. Чек араны сактап калуу боюнча ошону менен бирге миграцияны токтотуп калып, бүгүнкү күндөгү жаш үй бүлөлөрдү үй муктаж болгондорго биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыркожо Жапаровдун демилгеси менен Баткен областына 200 миллион сом каралды. Биз бул үйлөрдү салып жаткан жерлерди биз карап чыктык. Биринчи кезекте ошол жердеги инфраструктураларды бар жерлерди гана карап чыктык. Бүгүнкү күндө азыркы Баткен району жана Лелек районунда салып жаткан айылдарда бүт инфраструктуралары дал келет. Учурда облус аймагында ипотекага турак жай алуучулардын саны көбөйдү. Облус башчысынын айтымында алда дагы облустун башка аймактарында да курулуусу пландалууда. Мадина Есенова, Улан Маккамбаев, Алтын бешик жаңылыктары.